Пакистандын саламаттык сактоо министри доктор Надимян Кыргызстандагы медициналык университеттерде билим алган пакистандык студенттер тийиштүү деңгээлде билим албай, Пакистанга келгенден кийин аттестациядан өтө албай жатканын билдирди. Ал Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен жолугуп маселени талкуулашкан. Бейшеналиев өз кезегинде жождорду текшерип чыгаарын белгиледи. Эки өлкөнүн министрлери Исламабад шаарында өтүп жаткан саламаттык сактоо тармагындагы коопсуздук боюнча глобалдык саммиттин алкагында жолугушкан. Ну и, как видите, количество студентов у нас с каждым годом не так много, уменьшается. Раньше у нас в Пакистане было много студентов, но сейчас количество их меньше становится в связи с высокой оплатой за контракт. Ош шаарында билим алып жаткан чет өлкөлүк студенттердин азырынча өз өлкөсүндөгү аттестация ойлондура элек. Алар билим сапатына эмес, каражаттын аз жумшаларына карай Кыргызстанды тандашканын жашырышпайт. Бул жерде билим сапаты мыкты деп айтсам болот. Ал эми акча каражаты бизге көйгөй эмес. Негизгиси салыштырганда Индияда деле ушундай эле каражат кетет. Билим үчүн каражатты эсептөйбүз. Ал эми билим сапатына ишенебиз. Индия Кыргызстан өкөндө деле бирдей эле каражат кетет, бирок Кыргызстанда окууга өтүш оңой. Ооба, ошол жака барганда сертификат алыш үчүн экзамен тапшырабыз. Бизге кайсы жерде окуганыбыз, канча каражат коротконубуз эмес, билим алганыбыз маанилүү. Эл аралык рейтингтерге катышып келген Ош мамлекеттик университети чет элдик студенттердин саны боюнча дагы алдыда турат. Окуу жайда жалаң гана чет элдик студенттер окуган эл аралык медициналык факультет бар. Анткени менен учурда мында 20 гана пакистандык студенттер билим алууда. Более 60% они сдали сертификационный экзамен и трудоустроены. Вот, например, у нас есть Абдул-Хади, например. Абдул-Хади, он директор клиники. Я сейчас забыла, в городе под Лахором, например. Да? Кроме того, очень многие в Пакистане обязательно есть такая система сертификации. То есть после того, как они заканчивают наш университет и получают диплом, у себя на родине они сдают сертификационные экзамены. PMDC называется. Наши студенты, выпускники, они хорошо сдают этот экзамен. Өткөн жылдын башында саламаттык сактоо министрлиги өлкөдөгү медициналык багыттагы 24 окуу жайды текшерип чыгып, алардын 17син талапка жооп бербегендиктен жабууга буйрук чыгарып, министрлер кабинетине сунуштаган. Анын ичинен 6 окуу жайы мамлекеттик, 11 жеке менчик медициналык окуу жайы экени көрсөтүлгөн. Бул демилгени өлкөнүн башкы дарыгери Алымкадыр Бейшеналиев көтөрүп чыккан. Бирок анын жыйынтыгы белгисиз бойдон калган. 17 частный вуздарда сиз айткан Индия, Пакистандан окуп атышкан, бирок алардын сапаттары аз болгондуктан биз азыркы кезде бүгүнкү күнгө мынакей бизде 12 ошондой вузду жаап атабыз, 5-өөнү 1-апрелге чейин текшеребиз. Эске салсак, 2020 жылы дагы Пакистан Кыргызстандагы медициналык окуу жайларды кара тизмеге киргизген. Буга Кыргызстандан дарыгерлик билим алган студенттердин 90% милдеттүү сынактан өтпөй дипломдору жарабай калганы себеп болгон. Кийинчерээк 4 окуу жай кара тизмеден чыккан. Билим берүү министрлиги бул абалга комментарий бере элек. Мамлекеттик статистика комитетинин маалыматына ылайык, алыскы чет өлкөлөрдөн келген студенттер соңку жылдары 2,7 эсеге көбөйгөн. Учурда 24 000 чет элдик студент билим алып жатат. Индиядан келгендер азайса, Пакистандан келгендер кескин өскөн. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.